Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президент Алтын балалык комплексинин реконструкциялоо иштери менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 30 октябрда Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында жайгашкан Алтын балалык медициналык реабилитациялык комплексине барды. Мамлекет башчысы комплекстин ишмердиги менен таанышып, медициналык имаратты жана палаталарда курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымдагандай, комплекс өлкөнүн алыскы аймактарынан келген балдардын жана энелердин, жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ден соолугун калыбына келтирүү жана чыңдоого ылайыкталган. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам комплекс бүтпөй калганы маалымдалган. Мамлекет башчысы үстүздөгү жылдын 19 мартында реабилитациялык комплекске барып, курулуш иштеринин талап кылынган көлөмү менен таанышып, аны реконструкциялоону баштоону тапшырган. Ата журт Берадор Борбиевди кыргыз коомчулугу ырчы катары тааныйт, бирок ал саясий чөйрөнү эң мыкты өздөштүрүп, бардыгын талдап, позициясынан тайбай, коомчулуктун сын пикиринен коркпой өзүнүн оюн ачык айтып жүргөндөрдүн бири. Биздин депутаттарга көбүндө туруктуулук, позицияга бекемдик, жашоосуна принципиалдуулук жетишпейт. Ал эми дал ушул сапаты менен элдин оозуна, калың элдин сыйына ээ болгон Бек Борбиевди колдоп алсак, келечекте мыкты депутат чыгаарына ишенсек болот. Саясий туруктуулукту каалаган коомго Бек Борбиев бирден бир каарман. Билими дагы жогору, алдым жуттуму жок. Мамлекеттик жумушта иштесе дагы коррупцияга аралашкан эмес. Азыр коррупцияга аралашпаган мамлекеттик кызматкерди табуу аябай оор. Элибиз азыр таза сүйлөп да иштей да алган, абийири таза акылы бийик депутатка аябай муктаж. Мына ушул муктаждыкты чечип берүү максатында Бек Борбиев Токтогул жергесинен шайлоого аттанды. Касиеттүү жерди жердеген элибиз эки өлчөп бир кесип өзүнүн уулун кош колдоп аларына көзүбүз жетет, деп жазат Facebook баракчада. Полковникти каматкан көмүскө жагдайлар. Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясынын жетекчиси полковник Улан Алиевдин камалышын анын жакындары саясий буйрутма деп аташат. Алиев менен кошо Асыл Талипова аттуу ишкер аялды кыйноого алды. Коркутту деген шек менен дагы 7 киши 2 айга камалган. Ал арада Талипованын өзүнө алданганын, ири суммада акча алдырганын айткандар 29 октябрда да Бишкекте нааразычылык акциясын улантышты. Алар президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын алдында пикет уюштуруп, мамлекет башчысы Садыр Жапаровга 3 пункттан турган кайрылуу жөнөтүштү. Ири суммада акчасын алдырганын жана арызданган үчүн жакындары мыйзамсыз камоого кабылганын айткандар тобу 29 октябрда Бишкекте нааразычылык акциясына чыгышты. Алар президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын алдында пикет уюштуруп, мамлекет башчысы Садыр Жапаровга 3 пункттан турган кайрылуу жөнөтүштү. Өлкө башчысына талап койгондордун арасында 22 октябрда камакка алынган Октябрь райондук милициясынын башчысы полковник Улан Алиевдин жакындары дагы бар. Ал 6 балалуу ишкер Асыл Талиповага кыйноо колдонгон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирген. Алиев менен кошо аталган бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчү Айсул Рамазан кызы колго түшкөн. 1-Май райондук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камоо тууралуу чечимин чыгарган. Мунун алдында милиция Асыл Талипованы алдамчылыкка айыптап камакка алган болчу. Улан Алиевдин бир тууганы Гүлзат Алиева инисинин камалышын саясий буйрутма деп атап жатат. Ошондой эле бул камоону өзүнүн ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Ал президентке жолдогон кайрылуудагы талаптар тууралуу айтып берди. Кыргызстандын 3 мугалими Тажикстандан сыйлык алышты. Учурда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин билим берүү кызматкерлеринин 6-съезди өтүп жатат. Ага Кыргызстандан барган өкүлдөр да катышууда. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. КМШ өлкөлөрдүн билим берүү мейкиндиги анын туруктуу өнүгүүсүнүн стратегиялык ресурсу аталышындагы бул иш-чарага мектеп директорлорун, мугалимдерин, жогорку окуу жайдын окутуучу профессорлорун, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти Уланбек Мамбетакунов жетектеп барган. Съездин алкагында Нарын облусундагы Бейшеналиев атындагы орто мектептин информатика мугалими Макелиева, Бишкек шаарындагы номер 67 мектеп гимназиянын информатика мугалими Бережнева, Ош гуманитардык университетинин лингвистикалык изилдөөлөр борборунун директору, филология илимдеринин доктору профессор Зулпукаров КМШ билим берүүбүсүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланды. Алдыдагы педагогикалык чеберчилик эл аралык фестивали өтүп,
Анда мыкты мугалим, мыкты тарбиячы, мыкты психолог, социалдык педагог номинацияларына байге ээлери аныкталат. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Гөлдө заводдон 50 тонна алтын күмүш алып чыгып бара жаткан унаалар кармалды. Ысык көл областынын Ак Суу районундагы сырт зонасында жайгашкан кайра иштетүүчү заводдон калай, вольфрам, алтын, күмүш жана башка химиялык элементтерди камтыган концентратты мыйзамсыз алып чыгуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 211-беренесинин 2-бөлүгү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Үстүбүздөгү жылдын 29-октябрында Ысык көл облусунун Ак Суу районунда УКМК кызматкерлери тарабынан капка салынган химиялык элементтердин концентраты менен мамлекеттик үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар кармалды. Жалпы салмагы 50 тоннадан ашкан. Автотранспорт каражаттарын кароодо ташылган жүктүн товардык транспорттук документтеринин реквизиттеринде полиграфиялык жабдууларда өндүрүш түрүндөгү жасалмалуулуктун белгилери аныкталган. Буга байланыштуу унаалар УКМКнын Ысык көл областына караштуу аймагына киргизилди. Учурда концентраттарды мыйзамсыз алып чыгууну уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген зыянды гендерди иштетүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Булак ЖТТВ. WhatsApp мессенджери көптөгөн эски смартфондордо иштебей калат. Facebooktун популярдуу WhatsApp мессенджери 2021 жылдын 1-ноябрынан баштап дүйнө жүзү боюнча эски телефондордо иштебей калат. Жалпысынан бул Android операциялык тутумдары 4.1 версиясы жана iOS 10 версиясынан төмөн 43 смартфон моделине таасирин тийгизет. Тактап айтканда, мессенджер 2011 жылдагы iPhone 4S, Samsung Galaxy Trend Lite жана башка көптөгөн смартфондордо иштөөсүн токтотот. Белгиленгендей өзгөртүүлөр тиркеме дароо иштебей калат дегенди билдирбейт. Бирок жаңыланууларды жүктөө мүмкүн болбой калат. Бул бузулууларга алып келиши мүмкүн. Булак репортер чекитке ийже. 8 жаштагы кыз $3000 сатылды. Оганстанда ачкачылыктан улам жаш кыздарын саткан ата-энелер көбөйүүдө. Карыздан жана ачкачылыктан улам ата-энеси 8 жаштагы Ашоуну 23 жаштагы жигитке $3000 сатышкан. Бул тууралуу видеону Настоящее время жарыялады. Оганстан азык-түлүк картчылыгына кабылып, жаш кыздарын аялдыкка саткандар көбөйүүдө. Эркектер бир аздан кийин кыздар чоңойгондо аларга турмушка чыгууга убада беришет. Атазов: шайлоонун шайтан оюндары башталды. Депутат Шайлообек Атазов Ошту административдик ресурс колдонулуп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 27 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Бүгүнкү күндө шайлоонун шайтан оюндары башталды. Ош аймагынан койгон айрым талапкерлерге областтын башчыларынын орун басарлары, прокурорлор административдик ресурс колдонуп, президенттин саясатына каршы иштер кетип жатат. Президент дүйнө таң кала тургандай шайлоо өтсүн деп жатат. Бирок ага карабастан баягы байманаптар 10 жылдан бери ушул жерде отуруп жыттанып кеткен талапкерлер дагы эски орусун кармап, административдик ресурс колдонуп баштады, деди ал.